Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Баткенде мурда мыйзамсыз менчиктештирилген жер мамлекетке кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурда мыйзамсыз берилген муниципалдык жерлерди мамлекетке кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялоо жана сатуу фактысын аныктады. Атайын кызматтын маалыматына караганда 2012-жылы Баткен облусунун Лейлек районунун Кең Таал айыл өкмөтүнүн мурунку Бешкенттин айрым кызмат адамдары Полевой стан айыл чарба кооперативин жоюунун жана жер тилкесин трансформациялоонун жол-жоболорун бузуу менен арка тилкесинде жайгашкан 30 сотых жер тилкесин жеке турак жай куруу үчүн Кыргызстандын жаранына берип жиберген. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында жогоруда аталган жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. УКМК мыйзамсыз өткөрүлүп берилген жана менчиктештирилген кыймылсыз мүлк объекттерин аныктоо жана мамлекеттик баланска кайтаруу боюнча иштерди улантууда. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Жоокерлери мазакталган окуя боюнча кимдер жазаланды? Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев кароочуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун аскер кызматкерлерине мыйзамсыз негизинде жоопкерчилик чараларын көрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги башчысынын тапшырмасы менен тартиптик уставка туура келбеген аракеттерди жасоо мөөнөттөгү жоокерлерге кысым көрсөтүү иштерине комиссия түзүлүп, кошумча иликтөөлөр жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Натыйжада өздүк курам менен тиешелүү иш алып барбагандыгы, өзүнүн кызматтык милдеттерин так аткарбагандыгы жана кадр саясатын талаптагыдай деңгээлде жүргүзбөгөндүгү үчүн 86-123 аскердик бөлүк куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун башчысы кызмат ордунан бошотулду. Өз кызматтык милдеттерин толук кандуу алып бара албагандыгы, өздүк курам менен талаптагыдай деңгээлде иш жүргүзбөгөндүгү үчүн аскердик бөлүктүн башчысынын биринчи орун басары штаб башчысы кызмат ордунан төмөндөтүлдү. Өз кызматтык милдеттерин толук кандуу аткарбагандыгы, өздүк курам менен талаптагыдай деңгээлде иш аткарбагандыгы үчүн куткаруу кошунунун командири жана 3-чү куткаруу кошунунун командиринин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары кызмат орундарынан төмөндөтүлдү. Мындан сырткары мөөнөттөгү жоокерлер менен иштеген офицерлерге мыйзам чегинде сөгүш жарыяланган. Ошондой эле жоокерлерге кысым көрсөткөн аскер кызматкери учурда Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы тарабынан камакка алынып тергөө иштери жүрүүдө. Бишкекте убактылуу кармоочу жайда отурган жаран асынып алды. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында отурган киши каза болду. Анын өзүнө кол салганын 16 майда райондук милициядан тастыкташты. Анда белгиленгендей окуя ушул жылдын 15 майында саат 19:30 чамасында орун алган. Алдын ала маалыматтар боюнча 34 жаштагы киши кийимин колдонуу менен асынып алган. Ал жарандын буга чейин бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылганы айтылды. Ал эми жылдын апрель айында Ленин райондук соту анын сотко келбей койгонуна байланыштуу бөгөт чарасын камакка алууга өзгөрткөн. Ал уурлук беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, нөөмөт бөлүмүнө жеткирилген. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Сырткы кароодо денесинен эч кандай жаракаттар табылган эмес. Баткен районунда 2 айыл чарба багытындагы ишкана ачылат. Баткен районунда 2 айыл чарба багытында ишкана ачылат. Бул тууралуу 16 майда президенттин Баткендеги өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Баткен району Ак Татыр айылындагы мөмө жемишти кайра иштетүүчү жана кургатуучу муниципалдык ишкананын курулушу аяктады. Керектүү жабдуулар орнотулуп, алгачкы продукциянын тесттик режимде чыгарды.
Ишкананын курулушу Баткен облустук өнүктүрүүгө багытталып бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен каржыланып, 22 миллион сом бөлүнгөн. Бул борбор иштей баштаса жергиликтүү тургундар жумуш менен камсыз болуп, айыл аймактын киреше булагы артып, жергиликтүү багбандар түшүмүн жеринде сатууга шарт түзүлөт. Ушундай эле айыл чарба багытындагы ишкана Баткен район Төрткүл айыл аймагынын жаңы жер айылында курулду. Айыл чарба продукциясын муздатып сактоочу логистикалык борбордун курулушуна облусту өнүктүрүүгө багытталып республикалык бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен 7 миллион сом, жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом, өнөктөш болгон Кореянын Good Neighbors уюмунан 17,1 миллион сом каржыланган. Ишкананын кубаттуулугу 500 тоннаны түзөт. Бул жергиликтүү дыйкандардын түшүмүн сактоого жана кирешесин жогорулатууга жардам берет. 10 адам жумуш менен камсыз болмокчу. Учурда борбор тесттик режимде иштеп баштаган. Асынып алган Ошто бильярд клубтан 18 жаштагы кыздын жансыз денеси табылды. Ош шаарындагы Разаков көчөсүндө жайгашкан бильярд клубунан 2006-жылы туулган кыздын денеси асынган абалда табылды. Бул тууралуу маалыматты 16 майда шаардык милициядан тастыкташты. Анда милицияга маалымат кечээ түшкөнү айтылат. Жерине барган тергөө тобу асынып алган кыз Кара Суу районунун тургуну экендигин аныкташкан. Милиция бильярд клубу учурда ремонт иштерине байланыштуу жабык экендигин айтып, ага чейин кыз ошол жерде иштегендигин билдирген. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери улантылууда. Дастан Жумабеков Жогорку Кеңештин депутаты Талас облусуна 150дөй дарыгер жетишпейт. Элекүлүү Дастан Жумабеков Арыба KG сайтына маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Дастан Артысбекович, президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин айлыктары көбөйтүлөрүн айтты. Бул биздин ак халатчандарыбыз үчүн абдан жакшы жаңылык болду окшойт. Бул эң туура. Бүгүнкү күндө эки тармактын кызматкерлеринин, мугалимдер менен медиктердин айлыгы эң маанилүү болуп турат. Бюджеттик булактарды карап, буларга жетиштүү айлык акы чектеп беришибиз керек. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич медиктердин айлыгы көтөрүлөт дегенде абдан сүйүндүм. Бул демилгени кош колдоп колдойм. Менин билишимче Талас облусунда эле 150гө жакын дарыгерлер жетишпейт. Көпчүлүгү айлык маянасынын аздыгынан мамлекеттик ооруканаларды таштап, жеке менчик клиникаларга же болбосо чет өлкөлөргө кетип калышууда. Биздин эң мыкты врачтарыбыз сырт жактарга чыгып кетишүүдө. Алардын билимин, тажрыйбасын өзүбүздүн элге колдонушубуз керек. Азыр ар кандай оорулар көбөйүүдө. Андай дарттарга каршы билимдүү, тажрыйбалуу врачтар гана күрөшө алышат. Айлыктарды көтөрүүдө инфляцияны сөзсүз эске алуу керек го. Азыр инфляция бүт дүйнөдө, анын ичинде бизде да бар. Ошонун негизинде Садыр Нуркожоевич ушундай демилгени көтөрүп атса керек. Эң керектүү эки тармактын айлыгын сөзсүз көтөрүү керек. Мен колдойм деген Арыба KG сайтына мурдагы экс-төрага Дастан Жумабеков учурдагы элекүлөө. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкүст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египет мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Бишкек Аларча экспресс каттамы кайрадан ишке кирди. Номер 1 Бишкек Аларча экспресс каттамы ишке киргенин 16 майда мэрия билдирди. Агалай ал шаар тургундарын кайрылуулардын негизинде каттап баштады. Жарым-жартылай экспресс каттамынын акыркы аялдамалары Бишкектеги Усубалиев атындагы эски аянтта жана Аларча жаратылыш паркында орун алган. Каттам саат 8:00дөн 19:00га чейин иштейт. Ал эми төлөм жүргүзүү накталай болсо 50 сом, накталай эмес болсо 40 сомду түзөт. Аталган Бишкек Аларча экспресс каттамын 12 метрлик заманбап Isuzu автобустары тейлейт. Эскерте кетсек, аталган каттамда 6 автобус 20-30 мүнөт аралыгында иш алып барып, Жусуп Абдрахманов көчөсү аркылуу жүрөт.
Улукбек Ормонов Жогорку Кеңештин депутаты биздин Илимдер Академиябыз жөн эле аморфтуу болбошу керек да. Арба KG сайтына элекулүү Улукбек Ормонов маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Улукбек Зулпукарович, билим берүү жана илим министрлиги экиге бөлүндү. Кандай дейсиз? Мындай кайра куруу жакшы натыйжа береби? Азыркы санариптештирүү аалымдаштыруу маалында бул туура эле кадам болду. Жогорку билим анын илим өзүнчө болгону туура. Чынында эле билим берүү жана илим министрлиги өтө чоң министрлик болчу. Кечээ мен жаңыдан дайындалып жаткан министрге да айттым. Россияда Илимдер Академиясы менен жогорку окуу жайлардын өндүрүштүн бир байланышта болгондугу көп жетишкендиктерге алып келип жатат. Биз да ошого келишибиз керек. Биздин Илимдер Академиябыз жөн эле аморфтуу болбой, илим ачылыштары өндүрүшкө өздөштүрүлүп, биздин экономикага салымын кошушу керек. Чет өлкөлөрдө илимий изилдөө мекемелери негизинен университеттердин алдында болот экен. Маселе ошондо да биз муну эми баштадык. Туркияда университеттердин алдындагы клиникалар кандай жетишкендиктерге жетишип жатышат? Мен иштешип көрбөдүмбү? Ушул эң туура кадам экен. Окуу жай өзүнчө бөлүнүп албай, өзүнүн клиникасы менен илимди да кошо алып кетүүдө. Акыркы кездерде Илимдер Академиясы натыйжасыз аз мекемеге айланып калды деген да талаш пикирлер айтылууда. Сиз буга кандай карайсыз? Бизде Илимдер Академиясы менен жогорку окуу жайларды өндүрүштүү бир чынжырга байланмайынча жетишкендик болбойт. Ошондо гана академиктердин, окумуштуулардын ойлоп тапкандары натыйжа берип, мамлекетке пайда алып келе баштайт деген Улукбек Ормонов Арба KG сайтына. Кыргызстанга туристтик виза менен келип курулушта иштеп жүргөн 39 кытайлык аныкталды. УКМК мыйзамсыз миграция каналдарын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Кытайдын 39 жаранын Бишкек шаарында курулуп жаткан объектилердин биринин аймагында мыйзамсыз ишке орноштуруу фактысын аныктады. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Аталган чет өлкөлүктөр Кыргызстандын аймагында жүргөндө туристтик визанын негизинде мыйзамсыз эмгек ишмердигин жүргүзүшкөнү такталган. УКМК аларга жана курулуш компаниянын ээсине протокол түзүлүп, айып салынганын билдирди. Бишкектин четине Борбор Азиядагы көрүнүктүү аттракцион орнотулат. Ал учурда курулуп жаткан Евразия паркында жайгашып, кыргызстандыктар акысыз эс алышат. Россия Федерациясынын Мамдуманын депутаты Евразия бейөкмөт уюмунун төрайымы Алена Аршынова Евразия коммерциялык эмес уюму менен Кыргызстандын мамилеси жөн гана кызматташтык эмес деди. Бул бир тууган элдердин жаркын келечеги үчүн бири-бирин колдоонун негизинде жаралган бекем достук деген Аршынова. Аталган уюм куруп жаткан эс алуу жайы жыл бою иштей берет. Анда аквазона, муз тебүүчү жай жана стадион дагы болот. Мындан тышкары эс алуучулар байыркы жаныбарлардын айкелдери орнотулган Дина паркта сейилдеп чер жазышат. Евразия Кыргызстан уюмунун директорунун орун басары Каныбек Жумабаев аттракциондордун баары заводдон жаңы алынганын айтты. Аларды эксплуатациялоо коопсуздук техникасынын талаптарына ылайык жүрүш үчүн фонд башкаруучу компаниянын милдетин алып, ушул аттракциондорду тейлейт деген ал. Россия Украина менен туткун алмашуу жана тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча макулдашуусу бар. Россия менен Украина ортосунда өткөн соңку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына россиялык делегация канааттанды деп билдирди делегациянын жетекчиси Владимир Мединский. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Анын айтымында талаптар бир нече маанилүү маселелер боюнча сүйлөшүүгө жетишти. Алар туткун алмашуу боюнча келишимге келишип, 1000 масштабындагы алмашуу жарыяланды. Киев президенттердин жолугушуусун суранып, Москва бул сунушту эске алганын билдирди. Ок атууну токтотуу шарттары боюнча ар тарап өз көз карашын жазуу жүзүндө билдирүүгө макул болушту. Россия Украина менен сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр экенин ырастады. Мединский бул сүйлөшүүлөрдү тынчтыкка карай маанилүү кадам катары сыпаттап, мындан аркы диалог үчүн негиз түзүлгөнүн белгиледи.